Пригород жалпы билим берүү орто мектеби. 1-Е класс. Кыргыз тили сабагы. Окутуучу Анара Расабековна. Сабактын темасы «Менин үй-бүлөм», «Моя семья». Сабактын максаты жаңы терминдер менен таанышып, кыргыз тилинде туура так сүйлөөгө үйрөнөбүз. Эмесе балдар, биз жаңы тема өтөрдүн алдында өткөн сабактагы теманы бир сыйра кайталап эсибизге салып алалы. Биз өткөн сабакта 1-ден 10го чейин санаганды үйрөнгөнбүз. Анда эмесе барыбыз чогуу санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсыңар балдар, бардыгыбыз 10го чейин санаганды толук билебиз. Ал эми бүгүн болсо, биздин өтө турган темабыз «Менин үй-бүлөм» деп аталат. Демек, биз үй-бүлөбүздө кимдер бар экендигин билип алалы. Бул ким? Чоң ата. Кто это? Дедушка. Бул ким? Чоң апа. Кто это? Бабушка. Бул ким? Ата. Кто это? Папа. Бул ким? Апа. Кто это? Мама. Бул ким? Байке. Кто это? Брат. Бул ким? Эчеке. Кто это? Сестра. Бул ким? Бөбөк. Кто это? Братишка. Бул ким? Мен. Кто это? Я. Булар кимдер? Апам жана бир туугандарым. Мына балдар, бул үй-бүлөдө чоң атасы, чоң апасы, атасы, апасы, байкеси, эжекеси жана өзү болуп 7 адам жашайт экен. Кана балдар, силердин үй-бүлөңөрдө канча адам жашайт? Айтып көргүлөчү.